Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү балдарым. Маанайыңар жакшыбы? Жакшы эс алып келдиңерби? Силерди мен абдан жакшы көрөм. Анда эмесе маанайды көтөрүп, биз сабакты баштаардын алдында бири-бирибизге жакшы сөздү айтып, жылмайып алайлычы? Ой азаматтар, анда түз отуруп, китеп, дептер, альбом, калем саптарыбызды алып, сабакка даярданабыз. Бүгүн биз кыргыз тил сабагынан менин сүйүктүү жаныбарым деген теманы өтөбүз. Сабагыбыздын максаты үй жаныбарлардын аталыштарын билебиз. Аларды катыштырып сүйлөм түзөбүз. Үй жаныбарларды багууну үйрөнөбүз балдар. Биз үй жаныбарларын баардык адамдар эле бага бербейт. Китебибиздин 60-бетин ачып балдар, менин сүйүктүү жаныбарым деген текстти чогуу окуйбуз. Менин 2 итим бар. Алар борсолой жана кумайык. Алар үйдү кайтарат. Мен борсолой жана кумайык менен ойнойм. Аларга тамак берем. Багам. Ит адамдын досу дейт балдар. Итти канчалык баксак, ал биздин сакчы, ал ит адамдын досу деп бекеринен айтылган эмес. Буну эсибизге сактайлы балдар. Бул менин атым. Ал абдан акылдуу. Жаныбар болсо дагы ат адамдын канаты. Акылдуу болот балдар. Мен ат мингенди жакшы көрөм. Атыма чөп, суу берем. Силер да ат мингенди жакшы көрөсүңөрбү балдар? Ат эмне жейт экен? Азаматтар, ат чөп жейт, жем жейт, суу ичет. Силердин үйүңөрдө ат барбы? Силер атка суу бердиңер беле? Силер атка мингенсиңерби? Азаматтар, балдар, суроолорго жооп бергилечи. Баланын канча ити бар экен? Алар эмне кылышат экен? Бала иттери менен эмне кылайт экен? Ойнойбу? Иттерине эмне берет экен? Ат мингенди жакшы көрөбү? Атына эмне берет экен балдар? Суроолорду жакшылап ойлонуп таап бергилечи балдар. Үйгө тапшырма, өзүңөргө жаккан жаныбардын сүрөтүн тартып, табышмактын жандырмагын таап келгиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта, ден соолукта болгула, менин кичинекей мотурайган бөбөктөрүм. Саламатта калгыла.